Ашардын директору Алиакбар Каныбек уулу 1 айга камакка алынды. Ал эми ишти жеңичинен бүтүрүүгө аракет кылган тергөө бөлүмүнүн жетекчиси Улан Кыдыралиевке карата ички тергөө иштери башталды. Бул тууралуу маалыматты Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы Медиа Хабка тастыктады. Маалыматка ылайык, Алиакбар Каныбек уулу менен кошо дагы 3 киши кармалды. Алар Рафаэль Сатыбалдиев, Жаныш Асанов жана Айбек Эгенбердиев. Кармалгандарга бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. 19 ноябрда айыпталуучулар райондук соттун чечими менен баш коргоо чарасы кабыл алынганча райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Жабырлануучу учурда Бишкек шаардык улуттук госпиталында даарыланып жаткандыгы жана ага карата соттук медициналык экспертиза дайындалганы айтылды. Ал эми Алиакбар Каныбек уулу тааныштыгым бар деп ишти бүтүрүү үчүн офистен байланышкан тергөө бөлүмүнүн башчысы Улан Кыдыралиевке карата ички иликтөө